Pляждарды калыбына келтирүү, жалпы элдерге бирдей доступ болуу. Ошонун негизинде президентибиздин жарлыгына байланыштуу жумушчу топ түзүп, биз бүт пляждарды калыбына келтирүү канчалык ишке ашты, ошонун үстүнө иш жүргүзүп атабыз. Ар бир пляжга элдердин доступу бар, ал доступ боюнча маселе жок, ал чечилген. Муниципалдык пляждардын абалы аябай начар абалда. Ал пляждар аябай мындай талашка түшүп калган, бир нече хозяиндар болуп кеткен, ээлери айлык өкмөттөр келген сайын арендага бир кишиге берип, кийинки айлык өкмөт келсе экинчисине берип, ортолорунда соттошуулар көп пайда болуп, талашуу, тирешүү менен пляждардын ээси жок болуп калган. Ошолорду азыр биз четинен калыбына келтиришибиз керек. Пляж колунан келген татыктуу тейлөө кызмат кыла алган адамдын колуна беришибиз керек. Азыр тескерисинче бүгүн алган пляждын ээлеринин көпчүлүгү эч кандай иш жасабайт. Келип туруп эле зондуларды сатып, комоктордун ордун сатып, базарлардын ордун сатып эле акча кылып, эч кандай развитияга бир тыйын салышат. 2 айлык кыска мөөнөттө бат акча кылып алып, чыгып кетиштин гана жолун көздөп ошого үйрөнүп алышыптыр. Пляждарда порядок болуш керек. Тазалык эң негизгиси. Тазалык болуш керек, коопсуздук болуш керек. Ошол мезгилде келген туристтерге мындай приятный, мындай жакшы тейлөө кызматы ушул жерде таза болуп туруш керек. Уурулуктарды азайтышыбыз керек. Бул жерде азыр муниципалдык пляждардын мындай баш аягы жок. Ушунчалык бардак, адам көп. Бүгүн азыр жумушчу топ түздүк. Ар бир пляждын калыбына келтириш биздин негизги жалпы жергиликтүү бийликтин милдети.